10 ай кыйналдык да. Монтерим ордунан зонт менен сүт берип келдим. 8 айында комага түшүп калды. Эс үчүн жоготуп. Скорый эле чакыртабыз. 2 саатта келишет. 1-2 күн жатып эле кайра келебиз. Кайра эле эпилепсиясы карманды. Башынын чирени артка шилекей агып, жаман кармайт. Ошо биз интернетке чыкканбыз, анан мага бирөө звонить этип калышты, тааныш кыздар, силер мен тааныдым, жолуңардан тааныдым, бирок силердин эл сомуңар башка экен деп. Бирок WhatsApp аркылуу эле билип аттым, баары эле жазып атышты. Эже эмилер ар кандай жүрөт, эмге ишенсек болот деп. Мен апасымын Раяндын десем, башка немеде жүрүп. Бир эмес 2 жолу алданып калганмын мен. Балам сүрөтүн башка бирөөлөр да урдаптыр. Экинчиси да башка чоочун адамдар. Милицияга кайрылдым. Экинчисинен кайрылдым, биринчисинен дагы барбай эле коеюнчу деп ызы чугулбайт. Экинчисинен кайрылсам 3 ай болду, жооп жок. Өзүм да бара албай, күйүп калганмын ортодон. Тифаль өйдө жакта эле турган 15-ликтер тифаль. Өйдө болуп койгон, балдарга тийбесин, анан ылдый түшүрөйүн десем эле, жана кызылы өчүп үйгөнү замка кетип берчи. Ылдый түшүрөйүн десем эле ток тартып, ток такыр кое бербей, бүт мондай жабылып. Бир жагы эле 15 күн жаттым.